Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тилин үйрөнүүнү улантабыз. Сиз менен кайрадан Бактыгүл Султанбековна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы убакыт апта күндөрү. Бүгүн биз сабакта качан эмне кылары жөнүндө айтып берүүгө үйрөнөбүз. Жаңы сөздөрдү өздөштүрөбүз, сүйлөмдөрдү толуктоого машыгабыз, мааниси карама каршы сөздөрдү туура колдонууну үйрөнөбүз. Алгач, жаңы сөздөргө көңүл бургула, менин артыман кайталагыла. Азыр, анан, мурда күнү, бүрсү күнү, эртең менен, кечинде, эмгектенет, жалкоолонот, кубанабыз. Балдар, азыр, анан, мурда күнү, бүрсү күнү, эртең менен, кечинде деген сөздөр кыймыл аракеттин мезгилин көрсөтүп, качан, кайсы убакта деген суроолорго жооп берет. Слова азыр, анан, мурда күнү, бүрсү күнү, эртең менен, кечинде указывают на время действия и отвечают на вопросы качан, когда, кайсы убакта, в какое время. Келгиле эми сүйлөм түзүп көрөлүк. Азыр кыргыз тили сабагы болуп жатат. Анан математика сабагы башталат. Мурда күнү тоого барып эс алдык. Бүрсү күнү биздикине чоң атам келет. Мен эртең менен эрте турам. Кечинде үй бүлөбүз менен киного барабыз. Атам бейтапканада эмгектенет. Жалкообек дайыма жалкоолонот. Биз ийгиликтерге кубанабыз. Биринчи көнүгүү сүйлөмдөрдү толуктап окугула. Балдар, бул эки мамычыда берген сөздөрдү кунт коюп, карап, туура туташтырып сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Так, ребята, в этих двух столбиках даны половинки предложений. Если мы их правильно присоединим, то получится предложение. Канан демесе аракет кылып толуктап көргүлө. Баштадык. Мен бүгүн чоң энеме барам. Сен эртең келесиңби? Сиз бүрсү күнү конокко барасызбы? Биз ишембиде конокко барабыз. Балдар дүйшөмбүдө театрга барышат. Жума күнү каникул башталат. Же болбосо жума күнү музейге барабыз десек дагы туура болот. Туурасын Т, катасын К тамгасы менен белгиле. Ребята, здесь мы должны обратить внимание прежде всего на выделенные слова, перевода которых мы знаем, а также на время глагола. Например, барам – пойду. Болду – был, либо было. Бардым – сходил. Барам – пойду. Болду – было, как мы уже сказали выше. Кетти – пошла, либо ушла. Кана? Мурда күнү чоң энеме барам. Бул туурабы же катабы? Ката. Бүгүн 5 сабак болду. Туура. Эртең киного бардым. Ката. Почему ката? Потому что, смотрите, если мы переведем, то получится такой перевод. Завтра сходил в кино. Бүрсү күнү китепканага барам. Туура. Бүгүн күн салкын болду. Туура. Эртең апам жумушка эрте кетти. Ката.
кийинки көнүгүүнү карагыла. Үлгүнү окуп, таблицаны толтур. Итак, давайте посмотрим, качан. В этом столбике, ребята, даны слова, которые указывают на время действия. Дүйшөмбүдө в понедельник, шейшембиде во вторник, чаршембиде в среду, бейшембиде в четверг, жумада в пятницу, ишембиде в субботу, жекшембиде в воскресенье. Потом даны имена детей: Алена, Сахиб и также я. Значит, когда, что я делаю. Например, Алена ишембиде чоң атасына барат. Сахиб. Значит, Сахиб шейшембиде футбол ойнойт. Ребята, обратите внимание, мы можем сказать ишембиде, либо ишемби күнү. Шейшембиде, либо шейшемби күнү. Мааниси карама-каршы сөздөрдү антонимдер дейбиз. Антонимами мы называем слова, противоположные по смыслу. Мисалы: чоң, кичинекей, ачуу, таттуу, жакшы, жаман, кызыктуу, кызыксыз. Төртүнчү көнүгүү. Мааниси карама-каршы сөздөрдү жазгыла. Ребята, из данных слов мы должны подобрать антонимы. Мисалы: азыр, анан. Кана аракеттенип таап көргүлө, текшергиле. Бүгүн, эртең, азыр, анан, эртең менен кечинде, түн, күн, кече, бүгүн, эс алат, жардам берет, жалкоолонот, эмгектенет. Эсиңе тут. Кайсы күнү? Шейшемби күнү. Качан? Жума күнү эртең менен. Канчанчы күнү? Биринчи күнү. Сабакты жыйынтыктап алалык. Мен эмнени билдим? Качан эмне кылары жөнүндө айтып берүүнү, жаңы сөздөрдү, сүйлөмдөрдү толуктоону, мааниси карама-каршы сөздөрдү туура колдонууну билдим. Үй иши. 5-чи көнүгүү 55-чи бет. Көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп, сүйлөмдөрдү толуктагыла. Жаңы сөздөрдү сөздүккө жазып, жаттап алгыла. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула балдар.